Assalamu alaikum. Менин көрүүчүлөрүм кандайсыздар туугандар? Талас областынын Манас районунун тургундары. Мен азыр Покровкадагы Садовая көчөсүнө келдим. Бул жакта там сатыкка чыгып атат. Анан сиздер көрүп тургандай, мына сонун бир кенен жер экен да. Жайлоо өзүнчө эле. Бул жакка келиштин жолу туугандар, мына сиздерге тартып көрсөтүп бердим. Покровкадан Ажөк Таткан менен ылдый Рашид Айдаров менен ылдый түшүп келгенде жана түрк молдо бар экен. Кайрылганда ошо түрк молдо жак менен келип ушул жакка келсеңиздер болот. Негизи келүү жолдорун көрсөтүп бердим туугандар. Ушинтип келсеңиздер болот. Анан Садоваянын эң этеги экен туугандар бул жак. Бисмилла деп азыр ичине киребиз. Бул жакта негизи эки ход бар. Анан главный ходу ушул жакта. Сырт жагы бул жакта чоң суу агат, таластын суусу. Мал баккандарга өтө сонун жерде, мына кенен кой беркобуздар. Бул жакта жашылданып турат, сонун. Мал бакканга ыңгайлуу жер экен, аябай. Кенен жер. Бисмилла деп кирейик. Киргенде мына көрүп атасыздар, жер аябай сонун, айдалып калыптыр, огороду. Негизи тамдын аянты 30 сотик документ боюнча нар жакта. Анан бул жагы болсо 20 сотик кошулган дагы өзүнчө. Общий аянты 50 сотик болуп калат экен. Отунга бай жер, токой. Көмүр жакпай эле бул жактан акация жагып эле чыксаңыздар болот экен. Канча жыл. Кандай бите сонун. Бул жакка эс алуу жай ачып койсоң болот го. Бир сонун экен да. Тегерегин көрсөтөбүз, анан үйгө киребиз буюрса. Эми тегереги аябай эле чоң экен. Канча мал баксаң болот экен бул жаккачы. Малдууларга өтө ыңгайлуу экен да. Өзү да тынч. Сонун жерде. Негизи ушул жерге чейин аянты, талдарга чейин, Чоң арык бар. Чоң арык бар бул жакта, ошого чейин. Бул жакта беде экен, чабып койтур бедени. Аянты мына ушул талдардын нар жагына чейин да арык бар ошол жерде. Бул үй мына туугандар. Анан бул жакта бир ход бар дедик го. Бир аралап көрсөтүп коеюнчу. Жанагы неме бар го, эс алуу жай. Акбай деген. Туура ошондой экен да бул жагы да. Бир аралап жүрө турган жер экен да. Мына көлөңкө да жайында, вообще салкын жер болсо керек бул жакчы. Мына. О жерде суу агат экен, по-моему. Таза суу экен, таза суу агат экен бул жактан. Ушундай ход бар, бул жактарга да чыгып кетсеңиздер болот туугандар. Жакшы экен. Анан жана эс алуу жай кылам десеңиздер, туугандар, балык баксаңыздар, мына ушул жерде каза коюп, кенен жер экен да. Балык бага турган кылсаңыздар болот экен. Ушул жер ылайыктуу жер экен да, мына жерге чейин. Дагы эми келип өзүңүздөр көрүп кетсеңиздер болот. Азыр мына видеодон бир сыйра көрсөтүп атабыз болжолдоп. Анан бул жагында да өзүнчө бир кенен жайыт экен. Ошону эки жактан жайыт болуп калат. Кенен жүрөт, карагылачы. Таштап койсуңар да малды. Круговой тозулган дагы. Ошол жерде жүрөрүт. Анан бул жерден суу ичип, суу бар. Үй жакка барайын туугандар. Мына бул сарай туугандар. Ушул сарай бар бул жагында. Дагы чоң сарай, канча сарай салсаңыздар болот. Мал баксаңыздар. Кенен жерде чыгып. Өтө мына акациялар кызык болуп атат да. Өзү эле канча теректен кымбат болчу азыр. Бул жакка чөп жинап коюптур. Анан бунун астында погреб бар. Ход тиги жактан кирсе болот. Бул жагына эбес. Ошол. Бияга склад экен, кирбей эле коюк ал жака. Бул там. Суу бар. Ушундай бышмай экен бул жакта. Кийин үйгө киргизип алсаңыздар болот. Бисмилла, үйгө киребиз. Сиздер көрүп тургандай паровой бар экен бул жакта үйдө. Өтө жакшы экен. Бүт жана алла акацияны жаксаңыздар. Мына үйдө төмөнү Ташкент болот да кышы менен. Өзү да калың дубалдар да мурунку.
Tamlar. Көрсетіп қойыңызшы да бір жолы. Батпай жатады камераға. 60 бар екен да. Үй ішіне обой қылып қойды, үстінде жаза қойды соны қылып. Мұрынқы полдор, сон полдордан негізі цементке қарағанда. Мына үймен таныштық, туғандар үйді көрсеттік, қазір емешке шығып базын айтамыз. Мына туғандар көрдіңіздер бе? Bir сон жер екен, чымчық сайраған жер, бір ертемен тұрсаң бір. Соны ез аласың бе? Суның ағымы тетігі жақта уғылып тұрады. Анан келіп ес алу жайы қылам десеңіздер, ошоға да өте лайықты жер екен. Мал бағып жашайын десеңіздер де ошоға өте лайықты жер екен. Сон жер екен да. Базы олзо 1 миллион 200 мың сом сурап атат туғандар. Телефон номерін экранға калтырдым, кожоюндун. Ошоға байланышып да базын келишсеңиздер болот. Бул жакта бактар бар экен, тигип коюптур же, көчөттөрдө. Келиңиздер туғандар, башына келе турган жолду көрсөтүп бердик.